урматына Жогорку сотто сот системасынын ардагерлерин куттукташты. Иш-чарага Жогорку сотто бир топ жыл иштеп кеткен 20дан ашуун ардагерлер келишти. Аларды Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын атынан Жогорку соттун аппарат жетекчиси куттуктап, акчалай жардам көрсөтүлдү. Ардагерлер өз учурунда сот системасына бир топ салым кошуп кетишкен. Алардын сот тутумун өнүктүрүүдөгү эмгектери зор. Бүгүнкү майрамдык иш-чарага катышкан ардагерлер учурда сот системасында жүргүзүлүп жаткан реформалар сот адилеттигин ишке ашырууда жагымдуу натыйжа берерин айтышып, өздөрү дагы жаш адистерге зарыл болсо жардам берүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Бүгүн ошо учурдан пайдаланып ушул жерде отурган сот ардагерлерин баарын майрам менен жакшылык менен куттуктайм. Жогорку соттун жамаатына болсо могуреки 95 жылдыкты жакшылап өткөрүп, бүт эл журт алдында сот эмне жумуш кылып атканын, кандай адилет иштеп атканын биз акыйкат көрсөтүшүбүз керек да. Көбүнчө эле биздин мына ардагерлерибиз интервью беришип, сөз айтып, эмне кылганы жөнүндө айтылбай калып атат да. Ошондун жанагы элдин ичинде да ишеним пайда болбой атпайбы сот бийлигине. Эми сотко келгенде бир эки тарап болот да. Эки тараптын бир тарабы сөзсүз нааразы болот. Уткан жак ыраазы болот, уттурган жак нааразы болот. А соттор болсо мыйзамдын чегинде гана иштеп атат, конституциянын чегинде. Болгон аракетин, күч аракетин жасашып иштеп атат. Мен ойлойм келечегибиз баары алдында. Жакшы адамдар менен иштеп калдым. Мен 33 жашымда келдим Жогорку сотко судья болуп. Ошондо абдан мыкты судьялар көп эле. Ошолордун эң кенжеси болуп иштедик. Жакшы тарбия алдык. Мен ойлойм ошолордун тарбиясынын аркасында ушул 33 жыл Верховный сотто иштеп жаман атылган жок, мени кет деп эч ким айткан жок. Анан бирок өзүм ошол отставка кетейин, балдарга, жаш балдар иштесин деп кеткенмин.